кылыш керек. Колдон келишинче тоо аймактарында токойдун же токойдун ичинде өрт коюуга тыюу салынат. Себептен азыркы учурда көрүп атабыз, чөптөрдүн баары кургаган. Ала Мүдүн районунда жайкы кургакчылык менен бирге токой өрттөрүнүн коркунучу жогорулап жатат. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги жана Токой Чарба кызматкерлери биргеликте түшүндүрүү иш-чараларын өткөрүп, жарандарды өрт коопсуздугу эрежелерин сактоого чакырууда. Өрт кооптуулугу башталган мезгилде ар бир токойчу өзүнө тиешелүү токой фондусуна караган жерлердеги коруктарды кайтарып, Токой Чарба токойдун ичине кирип эс алган эс алуучулардын арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ар кандай агитациялык баракчаларды жөнөтүп, колдоруна берип түшүндүрүү иштерин жүргүзүп турат. Эс алуучуларды токойдун ичинде от жакпоого чакырабыз. Сигарет чегип, тамекинин өчүрүлбөгөн мүчөктөрүн калтырбауын айтабыз. Анан ичине киргенде эс алуучулар өздөрү менен кошо ушу тамак аш калдыктарын алып кетиштин айтып туруп, ар дайым түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз дагы. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык былтыр Ала Мүдүн районунда токой өрттөрүнүн 4 учуру катталган. Быйыл болсо азыркы күнгө чейин 1 учур аныкталган. Көпчүлүк өрттүн себеби отту туура эмес колдонуу жана ташталган чылым калдыктары. Адистердин айтымында мындай өрттөр табиятка гана эмес, адамдардын өмүрүнө жана мүлкүнө да олуттуу зыян келтирет. Азыркы учурда тоолуу жана тоо койнундагы чөптөр, бадалдардын куурап, жайдын аптаптуу күнүндө азыркы учурда ошо тоо боорундагы жана тоолордо өрт кысыктары катталууда. Ал өрт кысыктарынын катталып, материалдык чыгымдарга алып келүүдө, ошол эле учурда экологияга зыянын тийгизүүдө. Себептен ошол жактагы жан жаныбарларга жана баалуу бак-дарактар күйүп кетип атат да. Биз ошо элдерге кайрылып кетет элек, ошол эле учурда эс алуу учурунда же кандайдыр бир тоо койнунда жүргөн кезде өрт коопсуздугун сакташса, себеп дегенде ошо ар бир адам өзү өрт коопсуздугун сактаса, ошо экологияга жардам берет жана материалдык чыгымдарды болтурбоого бизге өргө үзүп жардам берет да. Биз Токой Чарбасынан, өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин Токой Чарбасынан өзгөчө Кырдаалдар бөлүмүнөн келебиз. Азыркы учурда өзүбүздө маалым болгондой тоолордо, токойлордо өрттөр көрөт болушубуз. Ошол эс алуу учурунда ширеңкебиз жок, жубачкабыз жок. Зажигалка жок. Алдын алуу максатында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жүрөбүз. Өрт коопсуздугу эрежелерин сактоо ар бир жарандан көз каранды. Кызматкерлердин айтымында сактык чараларын аткаруу менен токойду да, өз коопсуздугуңузду да коргойсуз. Ошондой эле Токой Чарба кызматкерлери от жагууда сөзсүз көзөмөл жүргүзүп, чылым калдыктарын токойго таштабоону эскертишет. Өрт чыккан учурда 112 кыска номери аркылуу дароо кабарлоо зарылдыгын белгилешет. Айдана Камалидин кызы Чыңгыз Садыков, УТРК Чүй.